иштеди интернет бар. Во Өчүп калды окшойт. үчүп калып кайра иштеди. Так, сырга сүйлөйм деп аттыңыз беле? Чаттан окудум. Көзүм чакырып жатыр. Саламатсызбы агай? Угуп ататпы? Болуп атат. Мен жанагы эме тексттердин утверждениясы боюнча сурайын дедим эле. Өткөндө мен жазып берген тайм-коддор ошолор жарайбы? Эгерде кайсыл бир жерде кайсыл сөздөр бир аз настраивать этсе, ошолорду настораживать этсе, ошолорду өзгөртүп жазайын депчи. Анан өткөндө сиз айткан биз жөнүндө деген отделди дагы деле жазып атам процессте. Азыр 38 подкастты бүтүрүп алгандан кийин дагы улантып жазам деп атам. Анан так. Телеграмда ошол эме жөнүндө сурайын дедим. Тексттер в принципе устраивает, да, сиздерди? Ооба, башка текст болсо ошолорду колдонбосуз да. Нету выхода. Эртең чыгат уже подкаст. Эртең эмеспи? Макул. Мен анда так. Аны деген как раз календарда Махабат Садырбектин астына жазып коюш керек. Ошо коверлер илинет. Мукабаларын ошонун алып туруп эле публикация кылып коебуз да. Менде дагы кечирим сурайм, менде мындай суроо. Биз эртең публикация жасайбыз деди. Бүгүн анонс жасайынбы? Жок, наоборот. Страницаларды. Эртең анонс жасайбыз, бүрсүгүнө чыгат, четверг чыгат. Четверг чыгат. Бүгүн ошолорду үйрөнөбүз да, кантип чыгарабыз, кантип жасайбыз, ошолорду көрсөтүп берем. Кантип чыгарат. Түшүндүм. Анан анонсторду каяка сактайбыз, ошолорду дагы түзүшүп алабыз. Мисалы мен анонсту илип койдум текст мененчи. Немеге, календарьга. Ошондойлорду деле алып туруп эле сразу жака интернетке көчүрүп чыгарып койгонго. Көрдүм. Так. Анонс эртең. Дизайн аябай жакшы болуптур. Эмеси да жакшы болуптур, постерлер. Так. Анда мен тексттерди илип коеюн, сиз тексттерди бир аз карап чыгыңыз. Бир аз мындай настораживать эткен момент сөздөр болсо сразу астын если чыйып берсеңиз, мен сразу карап башка сөздөргө алмаштырып ушинтип жазабыз да. Так. Бизде бул жерде процесс деген жерге ошонун ичине жаза берейинби? Текст тайм-код дегендин астына. Или процесс. Ал процесс да. Ошол түшүндүм. Текст тайм-код дегенде календардан Махабат Садырбекке жазышыңыз керек. Календардан, түшүндүм. Ошол жакта текст, ковер, бүт шилтемелер болот, алып туруп көчүрүп туруп эле бөлүшүп койгонгочу. Түшүндүм. В принципе, суроолор жок, ошо публикация боюнча суроолор. Анан бул жерде бизде процессте бир эки жерде так, байланыш өзүлдү. Бизде в принципе 38-чи, так, бизде 37 болду. Алмашты, Бул подкаст боюнча башка постерлер даяр болду. В принципе, жумуштар бүттү да. Сиз просто бардыгын үстүн текшерип чыгасыз. Кылынган иштерди. Анан кийин уже эртең анонс, анан публикация жазып баштай беребиз, Анан ошол полный процессти мен текст менен жазып чыгышым керек, Процесстин ичине. Түшүндүм. Так. Анан дагы мындай суроо болчу. Бизде азыр SMM боюнча бизде мурунку эже азыр байланышка чыга албай атам. Башка SMM боюнча башка менде бир Адилет, так, ким эле? Бир дизайнерби? Адилет дизайнерби? По-моему, эме SMM боюнча кече Гүлназ эжеден сурагам да. Ошол эмени рекомендовать этти. Так, Адилет Жумаев. Адилет дизайнер да бизде. Дизайнер экен. Да. Бизде дизайн Адилетти чакырбай эле койсок болот, анткени Адилеттин жумушу жакта көп болуп атат. Көп экен, мен да карап көрдүм, аябай жумуш көп экен. Анан биз бренд боюнча биз Адилеттин жумушун биз жасап коюп атабыз уже. Дизайн жагынан 3 киши азыр иштеп атат.
Основной Гүлер Ооба. иштеп атат, анан Жаныбек экөөбүз да идеяларда, Жаныбек да бүгүн берет. Анан дагы Адилет кирсе өзүнүн идеясын айтып, еще больше каша болуш дейт. Ооба. Каша болот. Бизге деген Макул. неме керек жөн эле, ошол жаңы дизайн жасабай эле, ошол эски дизайнды, мисалы тексттерди алмаштырган, сүрөттөрдү алмаштырган, чыгарып турган SMM керек да. Анткени бизде Instagramдан башка Telegram, Facebook да бар да, Twitter да, толтура по-моему. бар. Ага. Ошол баарына чыгарабыз да. Ошол жака чыгарып турганга адамдар керек болуп турат да. Мисалы биз жасап коебуз бул календарьга анонс, тиги бул дегендердичи, ошолорду бүт сеттерге чыгарып турабыз да одновременно. Түшүндүм. Так, ага, эndi азырынча мен ушул иштерди жасап турайын. В принципе, Хорошо. биз процессти баштап алсак, бул иштин оору деле жок, анын үстүндө бизде мындай сильный реклама деле жок да. Ооба. Бизде болгону технический жагы да. Азырынча анда бүгүн Делиден кийин сиз менен көрсөтүп бересизби? Анан Публикацияларды. байланышка чыгам, анан көрсөтүп берем. Сиз айтып коюңуз. Ага. Болду. Анда рахмат агай. Сүйлөштүк. Суроолордун баарын. Сүйлөштүк. Рахмат. Мерим Жумаева кол көтөрөт. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Окудапты. Ооба. Бираз не по теме суроо берсемби? Сиздин просто Берип көрүңүз. Берип көрүңүз. Азыр деген жана неме IT курстар боюнча суроо берейин дегем да. Ошо IT курстар деген азыр неме кылып атышпайбы? Өздөрүнүн окуусун как бы реклама сыяктуу кылып, анан видео отзывдарды кылыпчы. Анан ошондо бир отзывдарды көргөм да, бир бала, бир кыз айтыптыр да. Эсимде жокму, Бишкектики же Москваны жактыкы беле. Анан мындай айтып атышты, алар бирөөсү мен бир ай окугандан кийин дейт, Москвадан жумуш таптым дейт да, оффлайн иштегенгечи дейт. Бирөө айтып атат, бир кыз мен 2 ай окугандан кийин фриланска деген неме коюптур, өзүнүн резюмесинчи, анан ошол жактан жумуш таптым дейт да, тоже эми үйдөн отуруп иштегенге. Анан получается алар 2 айда деген HTML менен CSS деле бүтүшүптүр да. Ошол билими менен анан жумуш таап атышыптыр да. Анан ошол канчалык чындыкка жатат, анан ошондой немелер барбы, 2 ошо HTML, CSS билими менен эле жумуш таап кеткендер. Ошондой немелериңиз барбы билген? Мен даже больше айтып берем. Адамдар курска барбай туруп жумуш таап алат. 1-2 ай окубай, курска барбай туруп жумуш таап алат. Просто ошол адамдын өзүнүн неме да, өзүнүн кандай бир упорствосу да. Жөн эле барып айтат, коркпой эле мени жумушка алгыла, мен иштейм дейт. Эмне иштейсиң десе, любой нерсени иштеп берем. HTML, CSS тоже иштейм дейт да. Анан точно бересиң, точно берем. Мына мондай задание сага. Задание берет. Ал үйүнө кирет да, интернеттен анын баарын издеп, таап алат да, жасап туруп алып барат да. То есть окуп аткан нерсе азыр баары бар интернетте. Любой нерсе. Анан бүгүн постоянно айтып атпаймынбы? Силер үйрөнгөн нерсеңерди барып туруп жазабайсыңар, силер башка нерсени жазайсыңар да. Кайсыл нерсени силер пока билбейсиңер. Ошол заказчик айтат, эмнени жасаш керек. Ошол немелерге жараша. Азыр как раз биздин проекттерде иштеп атат адамдар да. Азыр Гүлера келип өзүнүн немелерин көрсөтүп берет, жумуштарын. Жаныбек заказчик катары Гүлеранын жасаганын неметпей, все мындай эмес, мына бизге мондай керек деп туруп башкача заданиялар берип кетип атат да. Гүлера ошону ошол замат сразу ушундай турбай деп өзгөртүп туруп жасап кетип барат да. Гүлер уже как бы уже жумушта иштеп аткан сыяктуу иштеп атат да. Ошол эле азыр Светлана деле азыр, если биз Устатта иштеп атсак, Светлана келет, мен мондай жасап атам деп туруп, мисалы биз азыр Устаттан бир да жолу HTML жасадыкпыз. Бирок уже проект иштеп атат. Как бы WordPress'тен бүт немеси менен иштеп атат да. То есть азыр отургандар баары өзүнүн жумуштарын жасап атышат да. Ар ким өзүнүн жумушун жасап, бирок эч жакта пока HTML чыга элек. Бирок биз баарыбыз IT'де иштеп атабыз в итогечи. Бирок уже как бы биз стажировкадан өтүп иштеп атабыз. Если менде, скорее всего, если көп компаниям болсо, мурдатан беричи, анда мен, скорее всего, баарына уже акча төлөп берип аткан болмокмун да. Или нормальный государстволарда иштеп аткандар уже башкалар акча төлөп берип аткан болмок да, по идеечи. То есть баары уже как бы реалдуу жумушта иштеп аткан болмок да. Бирок азыр биз как бы башка немеде жүрөбүз, реальностьта. Ошондуктан ушундай. То есть эч ким силерге айта албайт да, силер курска бүтөсүңөр, жумушка аласыңар депчи. Бул ошол силердин иштегениңизге жараша. Анткени
Биз күздөн бери объявлять эттик, 300 адам кирди, 300 адамдан мисалы аз эле киши иштеп атат да. Бул эмне дейт? Бул ошол адамдардын иштегенге бир какой-то бир немеси, ну, случайность болду да, как бы случайность менен ушинтип случайно жолугуп калып. Ошол эле случайность менен любой жумушка кирип иштеп кете берсе болот да. Это такой философский вопрос. Мындай жооп жок болот обычно. Кээ бир адамдар бар, өзүнүн опять же характерине жараша да. Бир курс окуйт, университетти бүтөт. Мен группалаштарым бар. Мен менен 5 жыл университетте окуп бүтүшкөн да, IT-дечи. Бирок эч ким айтишник болуп иштеген эмес да. Или көбүнчөсү айтишник болуп иштеген эмес да. Анткени адам как бы айтишник болуп иштегиси келген эмес, или там башкача болуп калган. Силер деле көп көрөт болушуңар керек, көп группалашыңар көп жылдардан бери бир окууну окуйт, бирок аны иштебейт да. То есть ошондой темалар бар да. Кээ бирлер болсо бат эле окуп туруп бат эле иштеп кетет. Түшүнүктүү, рахмат. Так, философия кылып калдык. Биз анда аяктайт окшойбуз, Беребизди. Жок болсо аяктадык. Анда күнүңөр жакшы өтсүн. Жакшы иштегиле. Мен көрүнчү тарабысына бар. Рахмат, жакшы алыңыздар, барыңыздар. Ооба.